саламатсызбы? Саламатчылык. Сизде мынау ноокаттагы айылдар аралык көк бөрүдө, аламанлактарда атыңыз чыгып келе жаткан жаш улакчылардын катарын толуктайт экенсиз. Айтсаңыз, бул улакка кандай кызыгып калдыңыз? Ошол тууралуу өзүңүздү кеңири тааныштырып айтып өтсөңүз. Мен Батырбек уулу Санжар, Ноокат районунун Кызыл Аскер айылынан болом. 94-сынып болом. Мен улакка келип калган себеби ушу кичинеме эле кызыгып, ата тегим улакчы болгон. Ошолордон эле келип ойноп чыккан. Мектеп окугандан бери эле ойнойм. Айтсаңыз, ошол биринчи окуучулук маалда чаптыңыз да. Ошондо Чапкам, биринчи сооруңуз анан андагы сезимдериңиз кандай болгон? Ошону кеңири айтып берсеңиз. Окуучулук маалда ошол бирөөлөр барып мен дагы барганмын, анан кичине элем анда. Ошо 10-класс, 9-класс болсом керек. Ошондо бирөө барып 100 сом коюп берген. Ошондо таштап алып, ошондон бери эле кызыгып келатабыз. Ал учурдагы 100 сом деле чоң акча болгон. Ооба, эми биз үчүн чоң акча эле да. Кандай сезимдер болгон? Ал немени кимдер менен бөлүшкөнсүз? Туура үй алып келгенсизби? Мен өзүм эле алганмын. Досторум менен. Кийинки соорундар кандай болгон? Эми биринчи алгачкы соорундар чоңойттуңузбу? Кийин чоңойттук. Кой, торпок, тай, машиналарды алып аттык. Эми жалпы канча соорун азыр эми ошол ойногонуңуздан бери эсептесеңиз? Ойногондор канча төө, канча тай? Тай, 1-2 тай алдым. Торпок, койлорду алдык. Анан машина, бир эле машинага таштагам. Кандай маркадагы машина? 07. Анан сиз бул аламан улактан дагы сырткары жаш күч деген Баткендин көк бөрү командасында ойноп келеткенсиз. Ошол тууралуу дагы бир маалымат бере кетсеңиз. Канчанчы жылы барып калгансыз ал командага? Кантип барып калдыңыз? Өздөрү сунуш бердиби? Мен биринчи оякка барып калган себеби Токо досум бар. Бул келечек командасына экөөбүз отборго барганбыз. Анан ал жерде өтпөй калдык. Короче, алар унчукпай, айтпай дагы койду. О жерден келгенден кийин ошо жаш күчкө ойно деп отборго чакырышты. Ошол жерге барып, анан ошондон эле ойноп калдык. Ал эми мындай конкурс сыяктуу болдубу же баргандан кийин эле сиз да? Ошо отборочный оюн болот да. Ошол жерден тандоо болот. Ошол жерден тандалып өткөнбүз. Канчанчы жылдары? 2017. 2017-тен бери ошол командада ойноп келатасыз. Негизи контракт түзүлөт да. Контракт боюнча дагы айтсаңыз, кандай договор болгон? Келишим. Эми договор, келишимдерибиз бар. Эми сыр болбосо кандай, канча жылдык же болбосо жылына канча акча төлөй беришет? Эми ал сыр бойдон эле кала берсин. Эчтин эле кереги жок. Негизи мына команда тууралуу дагы айтып өтсөңүз, бул командада ар жерден, ар бир областтан балдар бар. Баткенден 2-3 бала бар. Ноокаттан мен, Караколжодан бар, Жалал Абадтан, Өзгөн, ошо балдар бар. 7 областтан тең бар. Канча жеңишке жеттиңиздер ошол көк бөрү командасында? Биз чыккан жылы эле ошол эмеге чыктык. Биринчи команда куралган жылы эле 4-нчи месте болдук. Андан кийин былтыр Вышига чыгарып койду. Вышида дагы быйыл дагы ошо 4-нчи месте болдук да. Жакшы эле буюрса. Командада эми баягындай негизи команданы алдыга сүйрөп чыккан ат болобу же балбандар болобу? Ат, главный ат да, 70% ат да. Анан ушундай көк бөрүдө эми көрөбүз биз видеолордончу. Баягындай жыгылып, өтө катуу жыгылгандар дагы бар да. Сиздин үй бүлөңүз каршы эмеспи ошондой аламат оюндарга? Эми башында каршы болушкан. Азыр көнүп деле калышты. Азыр этият бол. Күндө чалып турат оюн, бүткөн сайын, оюнга чыккан сайын.
Анан оюна келгенде үйдөгүлөр кандай тосулат эгер жеңиш менен келсеңиз? Жакшы тосулат. Анан айтсаңыз мына Көкбөрүдө эң эле бир мындай тактика боюнча айтсаңыз. Тактика Көкбөрүнүкү башкача. Аламан улактыкы башкача да. Экөөнүкү бири-бирине окшобойт. Мисалы кандай? Мисалы наракта така чабасың. Командалык оюн болгондо 12 бала чогуу чабасыңар. Аламанда андай эмес. Аламанда өзүңчө. Анан өзүбүздүн шериктерибиз бар, ошолор менен чогуу чабабыз. Көкбөрүдө башкача ойноп, анан кыш менен ошондой айылдарда, областтарда өткөн аламан улактарда өзүңүздөрдү мындай чарчатып албайсыздарбы? Аттыңыздарды өзүңүздөрдү Чарчайт, аттар бизде команданын аттары бар да биякта. Анан биякта аламандын аттары бөлөк аттар. Өзүңүздөрчү? Өзүбүз чарчабайбыз. Кайра бизге жакшы да. Жанагындай, мисалы үчүн футбол ойногондо путу колу сынып, баягы аламан улакта баягы өтө олуттуу эме да. Мындай өзүңүздүн денеңизге, ден соолугуңузга дагы мындай зыян тийген учурлар катталдыбы? Сынбады го, башкача травмалар болду. Травма болуп 2 жыл кыйналып жүрдүк, азыр жакшы буюрса. Ошондой учурда экинчи улак ойнобойм деп атып, анан дагы ойноп кеткен, силерге тоскоолдуктар жаралган учурлар болду. Болот. Ошону айтып өтсөңүз. Улактан үшүгүп кайтасың да. Ошол маалда не зарыл экенин ушинтип дейсиң да. Бирок баары эртеси улак болсо эртеси деле кайра кете бересиң. Анан алдыдагы пландар кандай болуп атат мына 2021? Пландар буюрса жакшы. Кандай аракеттер көрүлүп атат мына алдыдагы жаш күчтө ойнойм дедиңиз, Көкбөрүгө койгон максаттарыңыз? Көкбөрүдө буюрса жаш күчкө барабыз да эми. Нооруз турнирине барабыз буюрса. Башка командага чакырса барат белеңиз? Башка командага көнүп калган команда да ол. Башка командага барсам, лор деле капа болот да. Азырынча ойлор жок пока. Азырынча ушул жаш күч менен. Жаш күч менен. Аламан улак дейбизби, Көкбөрү дейбизби? Дайым машыгуу болуп туруш керек да. Ошол машыгуу тууралуу дагы айтсаңыз, кандай? Машыгуу тууралуу залга барып турабыз. Жайындасы. Анан азыр өзү залда бизде. Күндө булак, мында зал кышындасы барбайбыз деле. Жайындасы залга барабыз черезден. Мисалы кандай эртең менен чуркайсыздарбы, же мындай таш көтөрөсүздөрбү? Ошол тууралуу айтсаңыз. Залда бар жогу бар да. Чуркайсың барып, таш көтөрөсүң. Өзүгө керектүү эмелер жасайбыз бар. Ошо тренер агайлар бар. Дайым кайталанып турчу нерсе, же мындай турмуш тиричиликтен деле мындай машыгууга убакыт бөлүнбөй калабы? Кээде бөлүнбөй калат. Көбүнчө эле ошо бошогон маалда эле барабыз. Анан балбандар өзү деле машыкпай, мындай атты дагы машыктырып, мындай даярдап туруш керек да. Ага кандай неме кыласыз? Ат кароодогу жайындасы аттарды багабыз, улак жок да. Анан кийин күзүндөсү ошо сен айткандай тренировка бастырып, суутуп улакка саздайбыз. Анда азыр сиз минген ошол атка кирип көрөлүбү? Майли, атка кирип да. Ушул ат кароодогу ыкмаларды айтып өтсөңүз. Ат кароодо улакка чейин улакка саздайсың. Анан улактан кийин дагы өзүнүн эмелери. Канча бастырыш керек, канча жемот бериш керек? Жемот улак маалда азыр көбүрөөк берилет. Азыркы учурда канча килограммдан берип атасыз? Азыр 4 кило жейт. Бир маал 4 килодан арпа жейт. Бир жылда канча чөп камдайсыз буга? Азыр кышында чөптү азыраак жейт. Саар анан кечке маал эле жейт да, калган маалда.
Асылып турат, асып коебуз. Баягы улакта көп семирип кеткен ат деле болбойт дейт го ал. Ошодон эме кылабыз да, көп семириппейли деп. Саар асып койсун. Сугарып асып коебуз, турат кечке. Канча саат мындай асып коесуз? Эми саат 8-де отко койсоң, 9-да сугарып, кичине отто жетип туруп асып коебуз. Ошо 4-кө чейин асылат. Бул атыңыз эми бул өзүңүз эле карайсызбы же үйдөгүлөр дагы кеңири карай береби? Жок, мен өзүм эле карайм, анан Сиз жокто үйдөгүлөр үйдөгүлөр карайт, жолушпайбы? жолушат. Мен жокто. Ушул ат менен канча сорундарга жетиштиңиз? Буну эми үйрөттүм азыр, жаңы үйрөттүм буну. Бул канча асый болду? Бул жаңасы. 4-төн 5ке чыкмай экен да. Жаңасы болду. Учурда канча атты карап таптап атасыз? Азыр 2 атым бар. Мына бар дагы бир атым бар бuyakta. Ат менен. Ат деле мындай адам менен кадимгидей сырдашат, сүйлөшөт дейт го, ошол кандай карайсыз? Мен эми ошондой тур эле. Башка адамдар келсе, бул деле карматкысы келбейт, качат. Мына айтсам. Анан көнүп калат да бир адамгачы. Үйдөгүлөргө көнүп калат. Кандай аттар мындай бир көргөндө эле кандай аттар мындай улакка жарамдуу, бат чуркаган? Эми ону сайапкерлер жакшы билет, ачыгычы. Биз эми чообуз да. Сайапкерлер ошо акаларыбыз бар, ошолор көрүп алып берет көбүнчө эле. Ошондой. Анан ошолор алып берген аттар чообуз. Эми бул сайапкер бөлөк, улакчы бөлөк да. Аттан жыгылган учурлар да катталганбы? Катталганы көп болгон. Бул эми жаңы сатып алгандагы атты мындай улакка көк бөрүгө үйрөткөндөгү кыйынчылыктарды, кызыктарды айтып өтсөңүз. Эми кызыктар болот да. Жаңы үйрөткөндө кыйын да. Үйрөтөсүң, бастырасың, бул баспайт. Башындачы басышты деле билбейт. Так. Canlı çıktı. Учурда мына такенин салмагы канча экен? 32-33 болуш керек. Аламан улактарда негизи канча килограмм улактар, топтор, нелер колдоноштору? Курук болсо же кар болсо жөн эле алынат көбүнчө эле. Анан улай болуп көбүнчө улай да ошол тек деп кой, тек колдонот да. Ал эми баягы көк бөрүдө канча килограмм болот? Көк бөрүдө 32-ден 35-ке чейин болот. 35-ке чейин. Ада жеңил эле болот экен, Жеңил эле болот ада. Тактика эми көк бөрүнүкү башкача. Аламан улактыкы башкача да.
Атырбекұлы Санжар, Ноқат районунун Кеңеш айлык Кыз Аскер деген айылынан болот. Үлүдү чоң атагы далайга кеткен болгондорду сиздерге кызыктуу кылып бергенге аракет кылабыз. Биринчи сордуңуз анан андагы сезимдериңиз кандай болгон? Ошондо бирөө барып 100 сом коюп берген. Ошондо таштап алып ошондон бери келе жатабыз. Улактан үшүгүп кайтасың да. Ошол маалда не зарыл экенин ушинтип дейсиң да. Бирок баары эртеси улак болсо эртеси эле кайра кете бересиң. Эми саат 8-де отко койсом, 9-да сугарып, кичине отто туруп басып коебуз. 4-5 чейин ашылат. Эми саяптар бөлөк, улакчы бөлөк да. Ошо жаш күчкө ойно деп отборго чакырышты. Ошол жерге барып, анан ошону барып. Адам мындай конкурс сыяктуу болдубучу барганда? Ошо отборочный оюн болот да. Ошол жерден тандоо болот. Ошондон тандоо болот. Канчанчы жылы? 2017. 2017